Назира учурда 2-курстун студенти. Мектепти аяктап борборго келгенине 2 эле жылдын жүзү болсо да, бир эле учурда окуп да, иштеп да экөөсүнө тең жетип жаткан убагы. Окуусун калтырбай ар күнү сабагына барып, үлгүлүү студенттердин катарын толуктайт. Азыркы учурда биз Кыргыз Улуттук университетинин филология факультетинде жүрөбүз. Бул жактагы студенттер сабак учурунда азыркы учурда. Эми биз болсо Назира каарманыбызды күтүп жаткан учуру сабактан чыгат азыр. Назира, кандай окуп чыктың? Жакшы. Жетиштиңби, жакшы? Ооба, сонун болду. Анда азыр жумушуңа кеттик, э? Ооба. Кеттик. Назира кызыбыз болсо, бул сабакка дагы жетишип үлгүлүү да, баардык сабактардан жетишет. Мен иштеп атам деп өзүн мындай жарнамалабайт. Иштеп атам деп колко милдет кылып сабактан калбай дайыма келип турат да, тапшырмаларды дагы аябай тагат карат баардык сабактардан. Демек, иштейм деген студенттер иштесе да, иште дагы, окууда дагы баардыгына жетишсе болот. Сабактан чыккан соң тигүү цехине жумушка келет. Түштөн кийинки убактысын текке кетирбей, өзүнүн баскан турган тамак ашына акча таап, өзүн камсыздаганы ата-энеме кылган жардамым деп билет. Назира, азыр окуп да, иштеп да жешет экенсиң да, кыйналбайсың? Жок, азыр баардыгына жетишкенге аракет кылып жатабыз. Окуудан чыгып алып кайра жумушка барабыз, кайра эртең менен туруп алып кайра жумушка келип, андан сабакка келип, кечинде үйгө барып сабагымды аткарып, баардыгына жетишкенге убакыт таап атабыз. Мисалы, жумушта иштеп акча да таап атасың, анан үйдөгү ата-энелериң сүйүнүп атса керек, биздин кызыбыз кыйнабай, бизди өзү таап атат деп. Ооба, башында эми жумуш иштеп атканда кыйналган учурлар болгон. Анан азыр пока көнүп эле калдык, өзүбүз акчаны көбүрөөк таап, өзүбүздүн кийимибизге, жол киребизге, тамак ашыбызга жетип атабыз да. Анда кеттик. Назира бул жумуш аркылуу келечекте турмуш жолуна аттанууга да даярданып жатканын айтат. Анткени бул жерден көп нерсени үйрөнүп, үлгү алууга болорун жашырбайт. Жок иштеген кесиптештери да анын жайдары мүнөзү, жумуштун майын чыгара жасаган аракетчилдигин баалашат. Назирабыз эми биз Назираны көптөн бери билебиз. Өзү студент кыз болсо дагы ушинтип убактысын бөлүп келип иштеп кетип турат. Характери жакшы кыз, кыздар менен да мамилеси аябай жакшы. Бул жумушту көп жылдан бери билет, кичинекейинен эле келген бизге. Ошондон бери эле иштеп жүрөт до сих пор. Азыркы учурда биз Назиранын иштеген жерине келип алып, мен да жардам берип атам бир аз. Анткени Назира кайрадан сабакка барабыз, э? Ооба. Убакытты туура пайдаланып, бир ок менен эки коёнду атып жаткан Назирага ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми жашоонун эң кызык күндөрүн өткөрүп жаткан жалпы студенттерди бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Айпери Адамкулова, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ, Таң Манай программасы.